Садыр Жапаровдун чечими менен 10 февралда күтүүсүз кызматтан алынган Камчыбек Ташиевдин саясий айдыңдагы оорду кандай эле? Ал президент дайындаган мамлекеттик кызматын кандай аркалады? Камчыбек Ташиев өлкөнүн жооптуу мамлекеттик кызматтарында 5 жыл толугу менен иш алып барды. Бул убакыт аралыгында мамлекеттин коопсуздугун көзөмөлдөп, аны менен катар Минкап төрагасынын орун басары болуп элге кызмат кылды. Атайын кызматтын башчысы катары чечилбеген чек ара маселелеринде чечкиндүү кадамдарга барганы, мамлекетти желедей чырмап алган коррупция менен күрөшүү жана уюшкан кылмыштуу топтордун тамырын кырккан ишмердүүлүгү тарыхта өзгөчө оорду бар экени талассыз. Камчыбек Ташиев атайын кызматты жетектөө менен катар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматын аркалап, өлкөдөгү курулуш тармагына өзгөчө көңүл бурду. Анын жетекчилиги астында мектептердин, балабакчалардын, мамлекеттик мекемелердин жана башка социалдык объектилердин курулушу ыкчамдатылып, ар бир курулуштун сапатына талаптар күчөтүлгөн болчу. Кесиптешим Асель Сыдыкова Ташиевдин Кыргызстандын саясий айдыңында жана коопсуздук тармагындагы ролуна сар эсеп салган. Кененирээк кийинки материалда. Возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников. Айтып отпаймын, мен 5 жылдан бери коррупциямен күрөшөм. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадым. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Камчыбек Ташиев 2020-жылдан бери Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы катары коррупцияга каршы күрөшүү, чек араны тактоо жана мамлекеттик коопсуздукту чыңдоо боюнча активдүү иштерди жүргүздү. Ал чек ара маселелерин чечүү, кылмыштуу топторду жоюу жана кадрдык тазалоо менен белгилүү. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступности. 5 жыл бою мамлекеттин жогорку кызматтарын аркалаган Камчыбек Ташиевдин кыргызстандыктардын алдында аткарган ишинин жыйынтыктары ачык. Мамлекеттин эң оор шарттарында келген президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин биргелешкен чечкиндүү саясий кадамдары башынан эле билинип, элди ынандыра алган. Коопсуздук кызматынын башына келген Ташиев дароо эле мамлекеттин тагдырын калча олтурган, ошол учурдагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдөн баштап, тамырын кенен жайган, коррупциянын тизгинин тарта алганын айтпасак болбос. Өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта алам. Чындыгында мамлекеттеги уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш жеңил болгон жок. Кезинде өлкөнү башкарууга кийлешип, өлкөнүн тагдырын калчап турган топту жок кылууда Камчыбек Ташиев кара жанын карч уруп, өзүнүн үй бүлөсүнүн өмүрүн тобокелге салганында коомчулук жакшы билет. Кирим чөйрөнүн ана башы Камчы Көлбаев жок кылынса, башкалары бул чөйрөдөн баш тартууга аргасыз болушту. Ушундай иштер менен күч структураларынын ана башы болгон ушул кызматка ушул Камчыбек Ташиев келбесе, ушундай өзгөрүү болуп, ушундай тазалануу, ушундай күрөш жүрөт беле, жүрбөйт беле, бул дагы башка маселе. Өзүңөр билесиңер, биздин Кыргызстанда калыптанып түп тамырынан бери орноп калган коррупция дегенди мына жоюлуп, ортолоп калган болчу эми, толук бойдон жою элекпиз. Андан дагы жазылбаган мыйзамдар менен көмүскө жерди туруп алып, мамлекеттик бийлик эмес, элдин жашоосуна колун салган каралардын мыйзамсыз иштерин түп тамырынан бери ушул экөө жойду эле. Мурдагы УКМКнын жетекчисинин мындай аракеттери жана натыйжалары менен Кыргызстан эле эмес, коңшу мамлекеттер бүтүндөй дүйнө жүзү кабардар болуп турду. Мындан улам президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун күчөтүү тапшырмасын койгон эле. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, эл журт баа берип атат.
Анан кийин анымдай sen мамлекет үчүн жаның каны жаныңды аябай иште, коопсуздугуң көчөдө кала берсин деген мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин ызыкчылыгы үчүн. Бизге бул эки инсан Кыргызстандын тарыхында, деги эле Кыргызстандын эгемендикти алгандан берки 30 жылдык жашоо тарыхында абдан чоң бурулуш мезгилди жасашты эле да. Эл биринчи жолу үмүт пайда болду элге. Бизде деле жаркын жашоо болот окшойт. Бизде деле өнүгүү болот окшойт. Бизде деле экономикабыз башка мамлекеттердей болуп, тең тайлашып, өзүбүздүн бюджетибизге өзүбүз жашайт окшойбуз деп, элдин көңүлү көтөрүлүп, маанайы чөкпөй, эртеңкиден үмүт кылып, жакшы жашоого багыт алып калганда, тим эле чагылган түшкөндөй эле жарк этти да. Анан ошон үчүн эми ар кимдер айтып атат, элди бөлүп жарбаш керек, стабилдүүлүк болуш керек. Бул экөө элди бөлүп жарайын деп келген эмес. Ошону түшүнүшүбүз керек. Элди тескерисинче бириктирип, элдин жашоосу үчүн деп башын канжыгага байлап, каруусун казык, канын азык кылып келген балдардын бири ушул экөө эле. Экөөнү айырмалап бири-бирисиз кароого мүмкүн эмес болчу. Кайра эле ушу биздин президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевич биригип, Кудай кааласа, мына 5 жылдан бери кылып келген эмгеги менен дагы Кудай кааласа мындай келечекте бир чоң ийгиликтер жаратат деп ойлойм. Андан тышкаркысы бүтүндөй кыргыз элибиз ушул эки кишиге эле үмүттөнгөн да. Ушул эки кишиге үмүт арткан, ушул эки кишинин ушул кызматка келишине ушул кишилер себеп болгон эл, мисалычы, ошол эле эл бүгүнкү күндө айрым ыйлагандарын, айрымдарынын баягы тиленип сурангандарын баардыгын көрүп атабыз. Ошондуктан деген мен айта турган сөзүм, эч бир кыргыздын жөнөкөйүнөн баштап мамлекеттик кызматта отурган адамдар бөлбөш керек, жарбаш керек. Анан баардыгы Кудай буйрса баягы сабырдын түбү сары алтын дейт. Өнүгүп келаткан мамлекетибизди мындай тышкы душмандардан өзү сактанып ынтымактуулугубузду көрсөтүшүбүз керек. Камчыбек Ташиев атайын кызматтын төрагалыгы менен катар Кыргыз-Тажик чегарасын тактоодогу мамлекеттик комиссиянын жетекчиси кызматын аркалады. Албетте чегараны чечүү жеңил эмес болчу. Буга чейинки бийликтагы бир катар сүйлөшүүлөргө барган менен иш аягына чыкпай келген. Өлкө жетекчилиги кыйынчылыктарга карабастан мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине чекит коюуга бел байлап, аны ишке ашыруу милдети Камчыбек Ташиевке ишенип тапшырылганы белгилүү. 30 жыл эч ким кадам басып бара албаган, ошол чегаранын чы деген тамгасын ойлой албаган канча президент, канча чоңдор, канча министрлер, ошол эле алактан ассамблер эч нерсе кыла албаган нерсени ушул Камчыбек Кыдыршаевич барып, кайра барып атып, Тажик Республикасына ошолор менен келишим түзүп, ошолор менен жанагыдай мамиле түзүп, ошолорду сөзгө ийип деп отуруп, ушул чегараны чечти. Бул Кыргызстан үчүн эң чоң маселе да. Бул унутулгус. Бул тарыхта алтын тамга менен ошол атыгала турган маселе болду да. Камчыбек Кыдыршаевдин ошо чегараны чечкендегиче. Ошол эле чегара кызматкерлерине кандай аларды камсыз кылды, үй жайлуу кылды, айлыктарын көтөрүп берди. Ошондой эле канча мекемелер, социалдык тармак деле эмне деген нерселерди жасап атат. Эми айтып бүткүс нерсе. Кыргыз-Тажик чегарасын чечүүдө талаш тартыш жараткан маселелер арбын болду. Чегаранын айынан эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечирип, эки тараптан тең ондогон адамдардын өмүрү кыйылган. Айрыкча Чыр-Чатакка жеткирген чегара тилкелери боюнча сүйлөшүү оңой олтоң болбогонун Ташиев тарыхый жолугушууларында белгилеген. Биз бардык юридикалык документтерди бүтүрдүк. Урматтуу президентибиздин ушу биздин алдыбызга койгон тапшырмасын биз аткардык. Колдор коюлду, договорлор бүттү, ратификациялар бүттү, бири-бирине берилди, колубузда документтер бар. Эми эмне кылышыбыз керек? Кийинки этап, урматтуу угандар, ошол юридикалык аныктаган чегараларга зым тартып чыгышыбыз керек. Тез араны ичинде. Ошол үчүн ушул маселени биз өтө мындай негизги маселелердин бири деп эсептейбиз. Президентибиз дагы ушул боюнча тапшырмаларды дагы алдыбызга койду. Коомчулукта кыргыз-өзбек, кыргыз-тажик чегарасынын чечилиши тарыхый жетишкендик деп бааланат. Бул маселеде Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү кадамдары эске алынат. Чегарада турам, өзүм дубалымдын ар жагы Тажикстан, биз тажиктар менен көп агрессияларда, көп кыйынчылыктарды көрдүк.
30 yıldan beri bu kanday çegara bölünüp dep şiirleşken meselelerdi oylop boyuzun akırına çıkpayt elek. Камчыбек Кыдыршаевич Кудай бизге берип, чегара чечилип отурат. Мына эртеңден баштап демаркация башталат экен. Биздин Баткен облусу абдан курсан сүйүнүп отурабыз. Акыркы чекит коюлду, мындан бияка коркпой жашайт. Өмүр бою жана кооптонуп жашаган, ондой жашаанын эмне кереги бар? Ошону туура өзүнүн көкүрөгү менен, көдөнү менен туйган эр азамат ушул нерсени бүтүрүштү да. Себеби баягы застава деп коебуз, аскер кызматкерлерин ошо чегарада эле. Ошол тарапта, мисалы Баткенде болобу, Тажик тарапта, каякта тарапта чегара болсо, куураган эмелер бир кепеде, ошондо да квартплатын төлөп кепеде жашап аткан армия ошол аскер кызматкерлери болгондо. Ошонун баарына биринчи шарт түзүп берип, заңгыраган тиги 2 кабат үйлөрдү тиги жасап берип, салып берип, бала чакасына бакчадан мектебине чейин куруп берип, бул деген сонун иш да. Чегара маселелерин жөнгө салуу бул жөн гана ийгилик эмес. Бул эгемендүүлүктүн жана улуттук коопсуздуктун пайдалуулу. Бул жаатта Камчыбек Кыдыршаевичке президент Садыр Жапаров да ыраазычылык билдирген. Бул жерде мен Камчыбек Кыдыршаевич баштаган өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө өзгөчө ыраазычылык билдире кетем. Чегара маселесинин толук чечилиши менен биз жаңы тынычтык, ынтымак жана ишеним дооруна кадам таштадык. Кыргызстандын коңшу өлкөлөр менен болгон чегара көйгөйүнүн тынычтык жолу менен толук чечилиши аркылуу Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбордук Азияда коопсуздук камсыздалды. Кыргызстан мындан ары коңшулар менен достукта, өз ара сый урматта жана тыгыз кызматташтыкта жашайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, ишенимдүү армиясы, таасирдүү укук коргоо органдары жана бекем тартиби жок өлкө, келечеги жок өлкө. Акыркы жылдары коргонуу секторун терең модернизацияладык. Камчыбек Ташиев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп турган мезгилде өлкөдөгү курулуш тармагына өзгөчө көңүл буруп, бир катар ири долбоорлорду ишке ашуусуна түрткү берген. Анын жетекчилиги алдында мектептердин, бала бакчалардын, ооруканалардын жана башка социалдык объектилердин курулушу ыкчамдап, сапаттык талаптар күчөтүлгөн. Камчыбек Ташиев мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулуш иштеринин жүрүшүн жеке көзөмөлгө алып, ар бир объект боюнча так тапшырмаларды берип турган. Анын кызматтан алынганы эл арасында талкуу жаратып, башталган долбоорлордун тагдыры коомчулуктун көңүл борборунда калууда. Күндө ошол жерде сапасыз жол курулуп атканын айтып атат. Агайлар, эжекелер, жакшылап иштеңиздер. Кыргыз мамлекетибиздин бар жолдорун мындан ары сапатын, курулушун системно текшерип турабыз. Айтып атпайм жана 100дөгөн жылдарга калыш керек. Бул 5-10 жылдык курулуш эмес. Камчыбек Кыдыршаевичтин ушул баягы өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп турганда, жолго болобу, курулуштарга болобу, бардык аймактардагы ошол баягы инфраструктураны жакшыртуу максатындагы иш-чаралардын баарын баягы талапка ылайыктуу мыйзам чегинде аткарып, көптөгөн жетекчилердин шалаакылыктарынан токтоп калган ишканаларды, жолдордун начар бүтүлүп калган, сапаты начар болгон, асфальтталган жолдордун канчалаган объектилердин баарын баягы оңдоп түзөп, жолго салып, элдин жашоо турмушун жакшыртууга, социалдык маселесин жакшыртууга кошкон салым деп билебиз да биз. Эгерде мындай алып барганда Камчыбек Кыдыршаевичтин акыркы 5 жылдагы жүргүзгөн иштеринин дээрлик бардыгын баягы нар көтөргүс деп коет Кыргызда. Нар көтөргүс иш кылды деп ачык эле айтсак, эч ким жаңылбайт. Камчыбек Ташиев өлкөдөгү жеке көзөмөлүнө алган курулуш иштерине өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылган. Объектилер пайдаланууга берилгенден кийин да өзү жерине барып, аткарылган иштердин сапатын текшерип, байкалган жетишпестиктерди жоюу боюнча кошумча тапшырмаларды берип турган. Ал баштаган бир катар ири долбоорлор жана реформалар эл арасында колдоого алынып, алардын улантылышына кызыктар болушууда. Асел Сыдыкова күндөмү жыйынтык программасы үчүн.